Сиз өзүңүз аламан улакка жаш кезиңизден, кичинекей кезиңизден түшүп, канча жашыңызда түшкөнүңүздү билбейсиз, бирок чоң улакка 5-5те 21 жашымда түштүм дейсиз, э? Эми баягы ошондой эле курама командада алгачкы оюн көргөзгөн. Биринчи жолу курама командага коштум. Баягы достук менен Сары Өзөндүн ошол эле ынтымактын оюндагы машыгуулардан бул жолку машыгуу сиз үчүн айырмаланат? Жүргөн. Чабуу мен үчүн көптөн бери максатым болчу. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Аба машыгуу эртең менен эмнеден баштап атасыздар? Тренердин талаптары кандай болуп жатат? Эртең менен саат 6да турмай тоого чуркайбыз. Келип турний бурус ойнойбуз. Резина чогуп, анан токтоп карап коюп, бир аз эс алмай, обед кылып алып 2 саат эс алмай, кайра эле саат 5:30 физики машыгууларга барып машыгып атабыз. Сиздин бир тууганыңыз Манастын машыкканын көрөбүз, анан үйдө машыгуу кандай сиздерде? Туугандар биригип алып Үйдө машыгуу. Негизи эле тренировканы калтырбайбыз. Мүмкүн баягы тренировка чөп чабуу менен башталабы, чөп жыйноо менен башталабы, отун жаруу же булар деген башка мышцаларды булчуңдарды иштетип коюшу мүмкүнбү? Атайын машыгуулар. Жок, ал кара жумуштун баардыгы ошо тренировканын ичине кирет. Эми канчалык көп иштеген сайын ошончолук физикасы жакшы. Жумушуңуз менен азыркы бул көкбөр оюнунун ортосунда демек байланыш бекем экен да, сиз ар дайым кантип машыгуудасыз? Негизи эле мындай кырсык чыкканда жаман көрөм да. Жакшы. Ошо бир аз эле мындай күзгө караганда кырсак бир аз чыгып баштаганда эле тамак өтпөй калат. Кой кырсак чыгып баштады. Себеби бизде торпоголоктор да аябай катуу болот да. Ошого жайы менен катуу машыгып турабыз. Күзгө барганда уже торпоголок башталганда машыгууларды кыскартып, жумасына 3 жолу болот. Анын өзү эле машыгуу болуп эсептелет. Сиз баягы салмак кошкондо эң көп салмак канча коштуңуз эле? Мен ушул убакытка чейин 2013-жылы 94-ка чейин чыктым. Азыр канча? Азыр 88-87. Жакшы. Жаштарга берген кеңешиңизде негизги карманган принциптериңиз кайсыл? Оюндагы принциптери булакчы. Атты көп миниш керек. Атты көп минип, телефонду азыраак чукулап. Кандай улак болбосун, жер улак болобу, торпо улак болобу, деги эле кандай улак болбосун, улактарга бара бериш керек. Көп аралашып жүрүп улак эле чаба берсе, ошол улак менен машыккан бул башкача да бери бир. Айта Ошол. Сизге баягы баракча азыр интернет желесинде жазылган комментарийлерге териккен учуңуз болобу? Андай адамдар бар да, беш кол тең эмес. Серигип жаткандар бар, иши жоктор бар. Мактап жазгандар бар. Чыныгы жүрөгү менен бизге айтып жүрүп, кылып аласып жаткандар бар. Ошолорду окуп, ошолорго аябай кейбиз. Ошолордун ишин сынактай албай калдык деп, аябай кейим ошондой. Демек жүрөгүңүз менен жаман жазгандарга майын деле бербейбиз. Oyun учурунда демек сиздерде жоопкерчилик бар экен да, бул оюн менин командам же мен үчүн гана эмес, бул команда ошол күйөрмандардын дагы милдетин көргөн экен да. Ал жерде шефтердин деле мисалы менети чоң да. Мисалы бир эле семьяны багыш аябай кыйын. Бир атты багыш өтө кыйын. Бул жерде 12 ат эмес, ал жерде 20дай ат болот.
карап, анан 12 баланы чогултуп, аларга расход кылып, 2 айлап сбор өтөсүң. Аябай чоң суммадагы акчалар кетет. Ошону Аларды ойлойсуң, бирмандарды ойлойсуң. бирок достор, мен чыныгы ушул оюндан гана чыныгы эр жигиттердин оюнун ушул жерден көрдүм, анан эр жигиттердин ыйын дагы ушул оюндан көрдүм.